Жергиликтүү кабарларды улантабыз. Ташкенттеги кол коюлган Алабука районундагы Орто Токой суу сактагычын пайдалануу жөнүндөгү макулдашууну ратификациялоо боюнча мыйзам долбоору бүгүн 3-чү окууда жактырылды. Ага ылайык объектинин кайтаруу, иштетүү жана башкаруу толугу менен Кыргызстанга өтөрү айтылган. Ал эми Өзбекстан суу сактагычты иштетүүгө кеткен чыгымды көтөрүү милдетин алган. Бул арада энергетикага болгон көз карандысыздык деп айтылган менен дээрлик 92% Ташкент тарапка өткөрүп берип жатканы туурасында кайчы пикирлер да айткандар болууда. Бирок жыл жыйынтыгын чыгарган энергетика жетекчиликтери бул жааттагы көрсөткүчтөргө канааттандырарлык деп элге маалымат таратышууда. Мына ушул энергетика жаатындагы аткарылып жаткан иштер, алар кандай көрсөткүчтөр менен жыл жыйынтыгын чыгарганы турабыз. Мына Сүйүн Айтагаева 11 каналынын баяндамачысы биз менен байланышта. Ошол эле кезде Улуттук Энерго Холдинг ишканасынын өкүлү Нурлан Садыков менен дагы баарлашканы турабыз. Кош келдиңиздер. Мына кечээки жааган кардан улам жарык берүүлөр үзгүлтүккө учураган. Бул багытта иштер канчалык деңгээлде алынып барып жатыптыр? Ошол эле кезде анын канча пайыз аткарылып бүтүптүр? Сүйүн айым. Ооба, туура айтасыз. Күн мурун өлкөнүн бир катар аймактарында кар калың түшкөн. Ушундан улам электр сымдары үзүлүп, электр жарыгы өчкөн. Кардын жашы энергетика тармагына эле эмес, жашоо турмуштагы адамдарды да бушайманга салууда. Алсак бүгүнкү күнгө карата үзүлгөн электр линиялардын 60% гана калыбына келтирилгенин аталган ишкана белгиледи. Аба ырайына Бишкек жана Токмок шаарларынын Чүй жана Талас областтарынын бир катар райондорунда электр линиялары карды көтөрө албай үзүлгөн. Оңдоо иштери караңгы киргенге чейин жүргөн. Бүгүн да ал иштер уланууда экен. Учурда 143 бригада оңдоо иштерин жүргүзүп жаткан учуру. Кошумчалап кетсем, калың кардан Бишкек Ош жолу 1 суткага жабылган. Азыр учурда трассадагы Сосновка жана Арал постторунда жалпы 1000ден ашуун машина кезекте тургандыгы маалым болду. Өз кезегинде Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан ушул эки постто тең айдоочулар үчүн жылынуучу пункттар, ысык тамактар уюштурулган. Ал эми төө ашууда калың карды тазалоо иштери дагы деле жүргүзүлүүдө. Мына Бишкек шаарында Кыргыз улуттук электр тармактары ачык акционердик коомунун имаратында жаңыланган борбордук диспетчердик пункттун ачылышы болуп өттү. Ачылыш аземине биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев, улуттук энерго холдингдин башчысы Айбек Калиев жана долбоорду каржылаган инвесторлор да катышты эле. Мына Аскарбек Шадиевдин айтуусу боюнча акыркы 7 жыл ичинде Кыргыз өлкөсүнүн энергетикалык системине 1 миллиард долларга жакын инвестиция тартылганда. Буга чейин борбордук диспетчердик пункт 1991 жылдан бери пайдаланып келе жаткан экен. Аталган диспетчердик пункт аркылуу Кыргыз өлкөсүндөгү электр энергиянын жүрүшүн байкоого да болот. Диспетчерлер электр энергиянын бардык ички жана тышкы жүрүшүн онлайн түрүндө көзөмөлдөп турушат. Ушул багытта маалымат алуу үчүн Улуттук Энерго Холдингдин ишканасынын өкүлү Нурлан Садыков да студияга чакырдык эле, биз менен байланышта турат. Нурлан мырза, куш келипсиз дагы бир жолу. Келиңиз, адегенде бүгүн ачылышы болгон диспетчердик пунктту байланыштык пункту боюнча сөз кылсак, мунун функциясына эмнелер кирет? Негизи бул автоматташтырылган системанын артыкчылыгы эмнеде? Буга сарпталган каражат эмненин эсебинен болду? Саламатсыздарбы? Албетте бул ачылган диспетчердик пункт бул бизге керектүү, өз убагында ишке киргизилген пункт болуп эсептелет. Эмне дегенде бул иш-аракеттер биринчиден Кыргызстанда болгон баардык көмөк чордондорду, аба чолгуларды бир калыпка келтирип, бир багытта башкаруу системасынын негизине жасалган. Эмне дегенде бул 190 подстанция менен байланыш болот, жана кошумча 9 подстанция, бул электр станциясынын подстанциясына да түзмө-түз байланыш болот. Бул келип диспетчердик пунктту ремонт жаңыланган себеби бул бир эле проект эмес, бул проектке көп иш-аракеттер кирген. Биринчиден көмөк чордондордо көп выключатель алмашылды, көп аба чолгулар алмашылды, реконструкциялар болуп, ошонун алкагында кошумча бир лот болуп, бир бөлүгү болуп, ошол пунктту ачылышын бүгүн аземи болду. Албетте Аскуя деген, СКАДА деген биздин системаларыбыз бар. Бүгүнкү заманбап керектүү өз учурунда, өз убагында онлайн режимде керектүү маалыматты алуу максатына багытталган бул диспетчердик пункттун бирден бир өзгөчөлүгү болуп эсептелет. Эмне деген бүгүнкү күнгө чейин башка диспетчердик пункттарда андай жаңылык жок. Бардыгын башкача, эскиче
эсептөө менен башкача принциптер менен эсептелет. Бүгүнкү жаңы борбордо, диспетчердик борбордо ал баары автоматташтырылат. Өз убагында өз учурунда кайсы узел болот, кайсы байланыш болсо да ошо байланыштын негизинде керектүү учурда, керектүү убакытта, керектүү көлөмдө маалымат алууга шарт түзүлөт. Бул керектүү заманбап бүгүнкү стандартка жооп бере турган диспетчердик пункт ачылды. Мына ал эми суроомдун кийинкисин 11 каналынын баяндамачысы Сүйүн айга узаткым келип турат. Буга чейин Энерго холдингдин жетекчилигин депутаттар дагы сынга алып, ичи бул тарамакка ичи чыкпагандарын айтышкан болчу да. Ошол эле кезде Улуттук Энерго холдинг акционердик коому өтүп бараткан жылга карата жылдык жыйынтыгын чыгарды эле. Ушул жактан алып караганда жалпы көрсөткүч кандай болуптур? Туура белгиледиңиз. Азыркы аба ырайынын кескин өзгөрүшүнө байланыштуу түзүлгөн жагдай коомчулукту дагы сынга кабылтты. Бул ишкананын ишине канааттанбаган пикирлер айтыла баштады. Сиз белгилегендей, ал экономика жана фискалдык саясат комитетинде да көтөрүлгөн. КСДП фракциясынын депутаты Азамат Арапбаев Энерго холдингдин жетекчиси канчалык мактанбаганы менен аба ырайынын кескин өзгөрүшү эле аткарылып жаткан иштин чыныгы жүзүн көрсөтүп жатат деп сынга алган. Азыр ошол инфоцитатага көңүл бурсак. Бардык аймактарга кар жаады. Бардык аймактарда электр энергиясы үзгүлтүккө учурады. Интернетте деле толтура нааразы пикирлер айтылып жатат. Мактанган электр энергиясынын иши гана. Алардын мактанганын кардын жаашы бир эле күндө көрсөтүп койду. Дагы кошумчалап кетким турат. Кошумчалап кете турган болсом, депутат Арапбаев дагы бир маселени көтөрдү. Тактап айтсам, Улуттук холдингдин ишканасына Өзбекстанга электр энергиясын жергиликтүү кардарларга караганда кыйла арзан сатып жатат деген жүйөлүү ойлорун билдирди. Ал эми жыйынтыктарга токтоло турган болсом, Энерго холдинг ишканасынын жетекчиси Айбек Алиев бир күн мурун жыйын уюштуруп, жалпысынан көрсөткүчтөр канааттандырарлык экендигин билдирген. Негизги өзгөчөлүктөрүнө токтоло кетсем, башкаруу системасына өзгөртүүлөр кириптир, талап пландар башкача болуп калгандыгы маалымдалды. Мурда жылдык план болсо, азыркы квартал, ай, жума сайын план түзүлүп, ушул багытта иштер жүргүзүлүп жатыптыр. Негизинен быйыл жалпысынан 40ка жакын атайын унаалар алыныптыр. Булар жөнөкөй эле кызматтык унаалар эмес экен, татаал жолдорго жана бригадаларды ташуучу унаалар болуп эсептелинет. Бул авариялык өчүүнүн азайтып, мүчүлүштүктөрдү тез арада жоюуга шарт түзөт экен. Жерлердеги ошондой эле рейстердин эмеректери жаңыртылып, шарттар түзүлүп жатыптыр. Жакшы, кийинки суроом Нурлан мырза сизге. Мына айтсаңыз, республика боюнча 2 күн ичинде электр энергиясы калыбына келтирилерин белгилеп, жалпысынан көрсөткүчтөр канааттандырарлык экенин айтты. Анткени менен парламентте Улуттук Энерго холдинг ишканасынын ишине канааттанбаган пикирлер айтыла баштады да. Акыркы аба ырайынын кескин өзгөрүшүнө байланыштуу түзүлгөн жагдай коомчулукта да сындарды күчөтүп атат, социалдык тармактарда бир топ. Сиздин жообуңуз бул боюнча кандай? Албетте, андай маалымат бизде деле бар. Кыргызстан боюнча кескин түрдө кече түндө, мурдан күнү кечки күнгө карата кескин түрдө аба ырайы өзгөрүлүп кетти. Ошого байланыштуу өчүүлөр болду. Ал албетте болгон нерсе, бирден бир себептер бул бир адамга же субъективдүү себептер эмес, бул объективдүү себепке байланыштуу болду. Бирден бир себеби бул катуу шамал болуп, бул биздин синоптиктерибиз деле маалыматты берди. Бир 15-20 метр секундага чейин шамал болду. Бул өтө көрсөткүч, мындай айтканда, авария болууга ошо шарт түзүлгөн бирден бир көрсөткүч болуп эсептелет. Ошого байланыштуу бизде өчүүлөр катталды. Бир гана Чүй областында эмес, Бишкек шаарында эмес, бул жалпы республика боюнча Нарында, Көлдө, Таласта, түштүктө өчүүлөр болду. Бирок ыкчам иш аракеттер менен көбүн биз жокко чыгарып, ошо авариялык өчүүлөрдүн баардыгын электр энергияны берүүгө аракет кылдык. Бирок ошо түнгө карата да кээ бир биздин керектүү өчүүлөрүбүз электр энергиясы калып кеткен ушундай көрсөткүчтөр болду. Бүгүнкү күнгө карата ар бир электр энергия биздин керектүү өчүүлөргө жеткизип берилди. Бир гана нерсе, бир объективдүү себептер менен, мисалы бир жерде бак кулап, ошого байланыштуу электр энергия үзүлүп учуруп калгандар же бир абоненттин үйүнө кирген электр энергиянын зымы үзүлүп калганга байланыштуу эле электр энергиясы калып кеткен биздин керектүүчү болбосо, жалпы биз Кыргызстан боюнча бизде 1 миллион 300 миңден ашык керектүүчүлөр бар. Ошонун баардыгына электр энергияны үзгүлтүккө учуратпай берүүгө аракет кылып атабыз. Ооба, албетте быйылкы биринчи ушу карда ушундай терс көрсөткүч болуп кетти. Бирок дагы бир жолу кайталап кетем, ыкчам иш аракеттер негизинде
республика боюнча 15 000 энергетик болсо, кече күнү бир 6 000 7 000 энергетик иштеп, күнү түнү иштеп электр энергияны жеткизип бердик бизче. Будан эске алыш керек. Ооба, бир гана Кыргызстанда эмес, бул мындай аба ырайдык кескин түрдө өзгөрүлгөн бир гана Кыргызстандан катталган жок. Бул СНГ мамлекеттеринде деле, дүйнө жүзүндө деле ушундай көрсөткүчтөр болуп атат. Бул аба ырайга байланыштуу. Аны эске алып коюш керек. Башка жерде мисалы 2-3 суткалап электр энергиясы калып кеткен болсо, биз бүгүнкү күндө өзүбүзгө жараша жасаган иш аракеттерди эске алуу менен электр энергияны локалдуу авариялар болбосо, жалпы система боюнча электр энергияны биз өчүрүүгө апарган жокпуз. Бир эле нерсени айтып кетейик. Биздин четтешкен мамлекеттерден алсак, ал жерде эле ошол эле Казакстан, Өзбекстанда ушундай авариялар болду. Бирок бүгүнкү күндө да алардын аварияларды мен жокко чыгат деп айта албайм. Эмне дегенде аларда да бүгүнкү күндө проблема. Биз бүгүнкү күндө айтып кетсек, бизде 100 мегаваттан 400 мегаватка чейин резервтер бар. Мына айтканда кошумча биз электр энергия берүүгө даярбыз. Биз убада беребиз, ошо милдет менен так аткарабыз. Электр энергияны үзгүлтүккө учуратпай, кыш мезгилинде ар бир биздин Кыргызстандын жаранына электр энергия берүүгө толук шарттар бар. Жакшы, кийинки суроомуз Сүйнай сизге. Мына жогоруда белгилеп өткөндөй Өзбекстан менен түзүлгөн келишим кандай кабыл алыныптыр? Ошол эле кезде жергиликтүү керектөөчүлөргө салыштырмалуу экспортко кетип жаткан энергиянын бага болгон айырмачылыктары бар бекен? Эгерде ушул расмий маалыматтарга таяна турган болсок, келерки жылы Өзбекстанга 550 миллион киловатт саат электр энергиясын 1 сом 85 тыйындан сатуу боюнча келишим түзүлүптүр. Депутаттар дал ушул маселе боюнча бүгүнкү күнү кыргызстандык керектөөчүлөр 2 сом 16 тыйындан төлөп жаткандыгын эске салышууда. Ал эми улуттук энерго холдинг ишканасынын жетекчиси Айбек Калиев бул маселеде саясат жок экендигин билдирип келет. Азыр ошол инфо цитатага көңүл буралы. Бизде электр энергиясын 700 киловатт саатка чейин колдонгондор 77%дан төлөшөт. Ал эми андан ашкандар 2 сом 16%дан төлөшөөрүн эске алсак, бизде электр энергиясынын орточо баасы 1 сом 40 тыйын болуп жатат. Ошондуктан мындан саясат жасап, арзан баада сатып жатат деп айыптоо туура эмес. Кошумчалай кетейин, ушу Кыргызстандын электр энергиясы менен камсыз кылууда чоң мааниси бар. Токтогул суу сактагычында азыр 18 миллиард куб метр суу бар экен. Ал эми көптөн бери талкууга түшүп жаткан Орто Токой суу сактагычы Өзбекстанга иштетүүгө берүү макулдашуусу ар кандай кайчы пикирлерди жаратканы менен, буга карабастан Ала Бука районундагы ушул суу сактагычты пайдалануу жөнүндө макулдашууну ратификациялоо боюнча бүгүн жогорку кеңеште ушул долбоор жактырылды. Орто Токой суу сактагычындагы кабыл алынган макулдашууда башкаруу жана иштетүү коопсуздук шарттары көрсөтүлбөй калгандыгы буга чейин айтылып келген. Ошондой эле Орто Токой суу сактагычынын макамы дагы туура эмес, чийки экенин буга чейин депутат Жанар Акаев да билдирип келген. Ошол эле кезде бул макулдашуу белгисиз мөөнөткө кабыл алынганды да кайчы пикирлерди жаратууда. Ал эми башкаруу көзөмөлдөө укугу толугу менен Кыргызстанга берилди. Буга чейин 25 жыл убакыт суу сактагычты Өзбекстан бир жактуу пайдаланып келген. Ал эми Жанар Акаевдин айтымында Орто Токой суу сактагычынан Кыргызстандын казынасына жетишерлик пайда түшпөөрүн белгилейт. Келишимде суу сактагычтагы коопсуздукту Кыргызстан тарап көзөмөлдөй тургандыгы менен анын шарттары так аныкталган эмес. Ошол эле кезде коомчулукта бул суу сактагычтын башкаруусу дагы, модернизациялоо иштери дагы, муну менен катар ал жактагы аскерлердин корголушу дагы Кыргызстан тараптан болуш керек экендигин эсептешет. Кыргызстандын аймагында турган стратегиялык объект эч качан башка бир өкмөттүн жетекчилигинде башкарылбаш керектиги айтылат. Анткени ар кандай кырдаал учурунда алар кыянаттык менен өзүнүн кызыкчылыгында пайдаланып коюшу мүмкүн деген бүдөмүк ойлор жаралууда. Алар үчүн бул маселе абдан кооптуу, орчундуу экендигин баса белгилешүүдө. Жакшы, рахмат. Энергетика жаатындагы аткарылып жаткан иштер тууралуу 11 каналынын түз берүүсүндө Сүйнай Тагаева болду. Ал эми биз берүүбүздө Энерго холдинг ишканасынын өкүлү Нурлан Садыков менен ал кишиге болгон суроолор менен улантмакчыбыз. Нурлан мырза, мына Кыргызстанды электр энергиясы менен камсыз кылууда чоң мааниси бар Токтогул суу сактагычында азыр 17,90 миллиард куб метр суу бар экен. Бүгүн болсо депутаттар 3-чү окууда дал ушул суу сактагыч боюнча Өзбек тарапка өткөрүп берүү эрежелерин да колдоду. Дерлик 92% жоопкерчиликти Ташкент тарапка өткөрүп берүү электр энергиянын тартыштыгын кийин жаратпайбы?
Албетте бул суу сактагыч боюнча айтып кетсек, бул токтогул суу сактагычы бул электр энергияны өндүрүп чыгаруу иш аракетине багытталган суу сактагычтын гэстин суу сактагычы болуп эсептелет. Албетте ошо токтогул гэстен өндүрүлүп чыккан электр энергия ошо суунун бир нече жолу биздин гэстерибизден өтүп, кийин электр энергия ал жерде да өндүрүлүп чыгат. Өзүнүн режимдери бар, өзүнүн иш аракеттери бар. Жогоруда сиз айткан суу сактагычтын ал жерде бизде генерирующий источниктери жок. Ал жерде бир гана ошол эле суу берүү максатында эле иштетиле турган суу сактагыч болуп эсептелет. Токтогул ГЭС боюнча айтып кетсек, бүгүнкү күндө бизде 17 миллиард 840 миллион куб суу бар. Мындай суу бүгүнкү күнгө карата көп жылдан бери чогулган эмес. Бул бирден бир көрсөткүч, эме дегенде рационалдуу, керектүү багытта иш аракеттердин негизинде суу сактагычтын иштетилген сууну биз үнөмдөөгө максат түзүп атабыз. Бул бир жылдык эмес, көп жылдык суу сактагычтын деңгээлин 13 миллиардтан төмөн түшүрбөгө аракет кылып атабыз. Ошол багытка баардык мүмкүнчүлүк бар. Эми дегенде быйыл мындай айтканда эң максимал түрдө суу келип чогулду. Бул 19,7 миллиардга чейин суу келип түштү. Бул өтө жакшы көрсөткүч. Ошону туура багыт иштетүү иш аракетинин негизинде биз жогоруда айткандай өзүбүздөн ашып калган электр энергияны чет өлкөгө экспорттоп атабыз. Бул 2,4 цент америкалык цент менен берилип атат. Бул 550 миллион киловатт саат электр энергия бериле турган иш аракет. Бүгүнкү күндө биз 34 миллион тегерегинде электр энергияны бердик. Бул бизден ашкан электр энергия. Бул келишимде бизге керектүү көлөмдө иштетип, ошондон ашканды эле бергенге биз жанагындай шарт түзүлгөн. Бирден бир себеби айтып кетсек, бизде жалпы Кыргызстан боюнча бүгүнкү күндө 2940 миңге чейин мегаватт электр энергия иштетилип атат. Бул кечки эртеңки максимумда. Былтыркыга салыштырмалуу бул 1 миллиардтан ашык көбүрөөк электр энергия биздин керектүүчүлөр биздин Кыргызстандын жарандары иштетет. Бул да жакшы иш аракет. Эме дегенде электр энергияны өз убагында, өз учурунда үзүлтүк учуратпай электр энергия берүү бул иш аракет. Ошого карабастан биз бүгүн электр энергияны берип, бир гана күзгү, кышкы мезгил эмес, жайкы вегетацияда дагы электр энергияны берүүгө мындай шарт түзүлүп атат. Бүгүнкү күндө жалпы энергетика боюнча тармагын айтып кетсек, бул иш аракеттердин келген каражаттарды экспорттан бул электр энергияны өндүрүп жеткизүү берүү багытына иштетиле турган каражаттар болуп эсептелет. Нурлан мырза, мына жалпыга эле маалым болгондой, улуттук энергетикалык холдинг 2015 жылдын этегинде эле ишке кирген. Өкмөттүн чечими менен энергетика жана өнөр жай министрлиги жоюлуп, энергетикалык компаниялар баары ушул холдингке бириктирилген болчу да. Муну менен тармактагы коммерциялык жоготууларды азайтып, коррупцияны жеңүү аракети да көрүлүп жатканы айтылган болчу да. Бул канчалык элди ынандыра алган көрсөткүчтөр деп ойлойсуз? Мисал келтирип кетейин. Бул биринчи көрсөткүч. Биз бүгүнкү күнгө чейин 2015-ке чейин мамлекеттен субсидия алчу элек. Ошо көмүр даярдоо, кышка даярдык боюнча сууду алып, керектүү көлөмдөгү көмүр алчу элек. Акыркы 2 жылдан бери биз бүгүнкү күндө мамлекеттен эч кандай жардам сурабай атабыз. Өзүбүздөн өндүрүлүп чыккан электр энергияны жеткизип берип биздин кардарларга, ошондон өндүрүлгөн каражат боюнча даярдык көрүп, ошол эле жылуулук электр борборуна көмүр алуу боюнча өзүбүздүн каражатыбыз менен иштетет. Бул да бирден бир көрсөткүч. Эме дегенде былтыр, мурда 2 жыл мурун, 3 жыл мурун биз 500 миллиондон жогору каражат алчу элек. Ошо кышка даярдык боюнча. Бүгүнкү күндө бир тыйын дагы мамлекеттен алынбайт. Биз өзүбүзгө алган милдеттмелерди өз учурунда, өз убагында төлөп берип атабыз кайтара. Ошол эле кредит алганыбыз, ошол эле шакекчени курганда, ошол эле жепке иштетилген каражаттардын баардыгын биз кайтара төлөп бергенге иш аракет кылып атабыз. Бул бирден бир көрсөткүч. 2015-жылы кеңешменин негизинде Совет оборонунун чечими менен 28 апрелде 2015-жылы ошо биринчи чечим менен ошол вертикализация болсун деп ошондой чечим келген. Ошол чечимде бизде биринчи алгачкы холдинг түзүүгө иш аракеттер болгон. Кийин өкмөттүн токтому чыккан, 2 токтому чыккан. Ошол негизинде биз мындай калыптанып иш аракет кылып баштадык. Кийин жогорку кеңештин да чечими чыккан. Ошо жогорку кеңештин чечиминде ошо приватизацияда бизге мүлк башкаруу фондунан компаниялардын акциялары бизге өткөзүлүп берген. Ошондо биз толук азыркы бүгүнкү
Кыргызстанда иштеген энерго компаниянын баардыгын 80,49% биз акционер болуп эсептелебиз, основной акционер болуп, бизде ошол баардыгы акциялар биздин колубузда. Биз бирден бир иш аракетибиз бүгүнкү күндө биздин кардарларга электр энергияны үзгүлтүккө учуратпай, сапаттуу жана өз учурун жеткизип берүү биздин биринчи максатыбыз. Ошонун негизинде биздин канчалык кардарларыбыз ошо электр энергияны туура иштетип, туура багыт иштетсе, ошонун түшкөн каражаттарды биз кайта чогултсак, ошол негизинде гана биз өзүбүздү сарптап, ошо энергетиканы көтөрүү иш аракетин кылабыз. Бир эле нерсе айтып кетейик, 60-70% Кыргызстандагы энергия оборудованиялар, жабдуулардын эскилиги жеткен. Бул 0,4-10 киловольттогу ошо именно калктын айыл жергесиндеги аба чубалгылары, көмөк чордондордун эскилиги жеткен. Бүгүнкү күндө биз эмдиги жылкыга мына 2-3 жылга ушуну план киргизип атабыз. Ошо план негизинде региондордогу багытталып атат. Ошо региондордогу жабдуулардын баарын алмаштыруу иш аракеттери биздин бирден бир пландарыбыз. Эмне дегенде биз уже кошумча кубаттуулуктарды коштук. Эң негизги мына 2-3 жылда ишке ашырыла турган бул пландарыбыз бири бул Камбарат 2-нин экинчи агрегатын ишке киргизүү. Токтогул КЭСине чоң реконструкция болуп атат. Анда баса белгилери кетиш керек. Бүгүнкү күндө 2 трансформатор алмашылды, 2 кабелдик линия 500 киловольттук алмашылды. Ошол былтыр мурда жыл иштен чыгып, биздин Кыргызстан жарандарыбызга мындай кыйынчылык жараткан, энергетиктерге кыйынчылык жараткан. Бүгүнкү күндө андай маселелер жок. Бул да бирден бир көрсөткүч. Керектүү көрсөткүч. Канчалык биз аракет кылып атырбыз, канчалык биз ошо жабдуулар алмаштырабыз, ошого жараша биздин Кыргызстан жарандары үзгүлтүккө учуратпай электр энергия берүүгө бул биздин бирден бир биздин ураныбыз, биздин бирден бир жасай ала турган иш аракеттерибиздин бири болуп эсептелет. Мазмундуу маек үчүн ыраазычылык билдирем. Улуттук энерго холдинг ачык акционердик коомунун өкүлү Нурлан Садыков жана 11 каналынын баяндоочусу Сүйүн Айтагаева болду. Биз болсо берүүнү улантабыз.